Баракелде мына ушундай уран менен Тбилисинин COVID-19 вирусун жуктуруп алган тургундары жан сакчыларга ыраазычылыгын билдиришти. Бейтаптардын балкондорго жана терезелерге чыгып рахмат айтып, кол чаап жаткан видеосу интернет айдыңына желдей тараган. Буга чейин өлкөнүн премьер-министри Георгий Гахария жугуштуу оорулар ооруканасында вирус жуктуруп алган бейтаптарды дарылап жаткан медиктерге ыраазычылыгын билдирген. В магазинах очерчены ленты строго 2 метра расстояния от людей. Черногориянын бийлиги шаршемби күнү орусиялыктарды Тиваттан Москвага учуусуна уруксат берди. Өлкөдө COVID-19 вирусун жуктуруп алган 2 учур катталган соң Черногория аба каттамдарын жапкан. Буга байланыштуу 1800 орусиялык өз мекенине кайта албай калган. Росавиациядан билдиргендей, азыркы тапта Орусия жарандарынын мекенге кайтуусуна бир гана рейс уруксат берилди. Испаниянын Ла Коруня шаарынын жаш жубайлары өлкөдө болуп жаткан өзгөчө кырдаалга карабастан баш кошушту. Альба аттуу жаш келиндин ивент агенттиги бар болгондугуна байланыштуу турмушка чыгуу үчүн бардыгы даяр эле. Бирок Испаниянын өкмөтү үлпөт той күнү өлкөгө өзгөчө кырдаал жарыялаган. Ага карабастан Альба жана анын түгөйү Даниэлдин үлпөт тою өткөрүлдү. Анткени менен алар баш кошуу салтанатын терезеден өткөрүүгө мажбур болушту. Вот что происходит, когда нет известий из Украины, и мы здесь брошены без мобильной связи, без интернета, без ничего. Украинадан туристтер жекшемби күнү эртең менен кайтып келиш керек эле. Бирок ага карабастан алар Египеттин Шарм-эль-Шейх курорттук аймагында кармалууда. Капысынан карантинге кабылган Валерий Стрельцовдун айтымына караганда, саякаттын мейманканадагы улануусу жана алардын кайтарма билеттери компаниянын эсебинен каржыланат. Эс алуучулардын бири коронавируска шектүү делгени менен анализдердин жыйынтыктары таза чыккан.